Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга тынччылык, аманчылык. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр комментарийде жазып өткөндөй тракторлор боюнча дагы тартчы деп суранганыңыздардан бүгүн трактор боюнча бир аз тартып көрөлү. Экрандан алсабай биз менен бирге отурыңуздар. Азыркы учурда Нурбек агабыз турболарды тартып түртүп чыгарып жаткан учур экен. Бир аз трактор боюнча маркасы бир болсо JCB окшойт. Азыр бир өзүнөн сурап көрөбүз, кандай болуп жатат, эмнелери кандай. Кененирээк сиздерге маалымат алып бергенге аракет кылабыз туугандар. Азыр бул жактан кумду алып наркы машинаны толтурат окшойт. Assalamu alaikum. Кандайсыз Нурбек ага? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Ишти калтырып жатасызбы? Шүңөрсө экен. Бир эки ооз интервью кылсак деп келген учурубуз. Иштериңиз дурустпу? Жакшы. Так, урматтуу көрүүчүлөр, киребериштен баштайлы. Чечиптер. Demek namaz okuyup okşuyorsunuz. Tabii öyleyse. İnşallah namaz. Если yoksan çay kofe niye kalırız? Şu. Gördüğünüzler çay kofe var yok var ekan. Hazır bir traktörünüz boyunca emek kılayınız. Malumat versem ha? Birinci uruşnik. Bu hem parkovочныйda turadi hazır. Uruşnikten başlaydı. Manda kısan düşöt. Da kısan kötörlüt. Ondan keyin bu kovuş. Da kılsa düşöt. Da kısan jaka bolot ha. Bu çeles. Açat. Da kılıp açat. Munda kısan javat. Артқа жаба деген, Bunu munda koyasın dağın. Nажимать etip koyasın. Kısan kötörülüt. Tak, yem arkada başlaydı mı? Так. Так oldu. Nesi? Tak takılıp. Rıçak. Emelerde көрсөтүп тур, Tak. Men, toqta onda. Onda kısan kötörülüt buna. Hem jolda kettasın dedim, bir жака ишке кетсең, мына ушундай көтөрөсүң, түшүрүп доказда коесуң. Доказда коюп туруп азмаз түшүрүп коесуң дагы. Ручникти таштайсың. Так. Көчөгө чыкканыңда мынабы 4 та скорость болот. Ичке саласың, мындай кылып туруп болду. Скорость. Скорость бул жакта. Бул жакта. Скорость мында кыласыңдан коюп, мынау тормоз болот. Тормоз. Экте. Бул газ. Мында кылсаң кетет алдыга. Муну мында кылсаң каластай болот. Дагы мында кылсаң аркага кетет. Мында кылсаң аркага жүрөсүң. Бұл hem көчөгө чыкканыңда трассага кетип атканда. 3-чү скоростта кетип атасың трассадан кийин мында кылып туруп 4 көрүп коесуң да км/ч 40 жүрөт да. Максимум. Км/ч 40 жүрөт. 4-чү скоростта. Анан уже объектке барасың да мындай, объектте келип
Toktoysun dagın. Kuçalarda taş ededi de munda aytkanda. Munda kılasın dagın. Ekinci skorosta urasın. Skorosta salasında tokka ekinci skorosundan işteysin. Ha, ekimen işleş gerek. Ekimen iştesin gerek. Koğuştu munda düşürüyorsun dagın. Daha kartı sürüyorsun. Dağı toprak da munda aytkanda. Kırıp taşlap koyuyorsun kartı. Kamazga çıktığında başında bir götürüyorsun. Bu egizi götürüp jetpesen çelesti açıp durmanda taşlaydı. Çelesti mandı jaa olasın. Anan koğuşka ilinbey turgan bolsa, bunun bitte jakşı jeri var. Mantıp çelesti açasın dagın. Bunda taşlap durup basasın dagın. Ana skorost ketdi, jaldıga düştü. Bunda kılıp durup kılsan özü jaa oladi. Kuch aldan. Alıp turup arka kaydaysın deyip adayım, arka kayda odan keyin уже kamazga жүктеп атасың аны. Елестеп калдым да камазга. Так. Алсаң камазга жүктелет мындай болду. Мында каласың да жабасың обратно. Жабып туруп кете бересиң антип. Бул фар анагы. Фарасы. Бул аварикасы. Бул болсо передок. Трассага чыкканда мындай кылып өчүрөсүң дагы кете бересиң. Если трассага чыгып передокты включать эткен болсоң, кардан yüzүп иштейт. Если каттуу скоростта жүрсөң. Буну ондай кылбаш керек. Буну ток объектке келгенде таш жандырып коесуң. Ошондо 4 та болонтун бирдей тартат. Трассага чыкканда аны өчүрүп койсоң, жакшы ошондо аркасы эле иштейт да. Себеби дегенде алдыңкы карданы слабыйраак болот булар. Каттуу скоростка мүмкүн эмес. Олар өзүнүн скоросту 20 км/час болгондо 20 км/час болот да, ошого эле жарайт. Ошол алдын карданычы. А так катта скоростка болбойт ал. Так, эми оң жагыңызда эмнелер турат бул жакта? Оң жакта так, мындай баштайын, мына трактор өштү. Эми создадыңыз. Трактор өштү, токтоптур азыр. Трактор өштү. Мында кыласың, жандырасың, мында карап турасың. Жанды. Алдыңкы лампочкасы, бул арка. Бул болсо, то есть клаваша. Жолго кетип атканда трактор манандай болуп секирбеш керек, ушуну включать этип коесуң. Бул болсо, когда качан али планировка кыласың го, ошол маалда иштетесиң. Теп-тегиз кылып алат. Тупуракта. Өзү тегиздей ба? Өзү тегиздей болот да. Көбүш мындай болуп кетпейт, мындай болуп кетпейт да. Теп-тегиз кылып алат. Бул болсо гидромолоток. Кайсы жерди далбет эткен болсоң, гидромолотокту уулайсың дагы. Ушу кнопканы басып койсоң, далбет этет. Ошондой. Бул болсо дворник экен, дворник аркаңгысы. Алдыңкы аркаңгысы. Бул болсо печкасы. Бул мынабы клавиша, муну оякка бияка жылдырасың клавишаны. Бул маячок. Бул жерде магнитофон турат, эми каалаган балда музыка угуп коесуң. Сиденье жөнүндө бул мынабы мындай кылсаң оякка бияка жылдырасың да. Бул жерде өзүңдүн бесиңе каратып коесуң. 80 чыксаң 110 койсоң нормально да. Бул болсо мындай кылсаң түшөсүң, көрдүңбү? Мындай кылсаң таштайт аркага. Бетте каласаң уктайсың. Каласаң анан эгизирээк үйрөк болсо мындай көтөрүп коесуң. Эгизирээк ояк бияк көрүнөт да. Мындай кылып бурасың муну. Буруп туруп бул лафасы. Баксаң лапа болот. Лапа. Экөө. Эки чекен лапасы. Лапасы.
Mundaqlı burasın Adam keledi. Mundaqlı burasın. Sol жағыңыз Бурат екен демек, екі жаққа? Бұл болса, онда сан көтеріледі. Алдыға тұрсаңыз көтеріледі. Онда сан көтеріледі. Берелі клавишеді. Жақсаң жауат. Бұл болса, бұзартады, көрдің бе? Обратно жауат. Шында қыласыңдағын дақып тұрып жауасын. Обратно қойып тұрып көтеріп қойасың. Іш біткенде лапанымен дақыл көтеріп оласыңдағын қойып қойасың. Лапаны көтеріп отқанда өзінің зуығы шығады, башқача шығып болады. Yok. Торпедасы. Торпедасы. Ну, рычагыңыз не бұл? Бұл газ, ручной газ. Газ көтеріледі. Бұны арқамен іштегенде ғана іштетесің. А так іш біткенде тоқтатасыңдан алдымен іштесің. Олда педал. Бағыңыз қайсыл жағыда? Бензиндікі, сәләркәнікі оң жақта. 145 литр сәләркә болса, общий. Бұл жағыда гидролизский масло. Сол жағыдағы Олдағы бір 160 болыш керек, по-моему. 140-160-та. Шындай болыш керек, по-моему. Ол май менен іштейді, мұна, полный. Май болса іштейді. Бұл әме магнитофоны, индийскийде шындай қылып шығарыптыр. Кабинасын кішінерақ қылып, шындай башқачарақ шығарыптыр. Жағын не дейін? Ошол кәдімгі дейлері. Бардачок doğru eкен. Bardachok. Жағыда да бардачок, жағыда бардачок. Daha kamaz sütüydük şöyümüz. Hazır kirip körөлү туғандар. Men hazır mana turba, to есть бұл аты котлован дейді мынаны-чы. Mana eski onda turba turат, ошоны алмаштырабыз, башка жаңы коебуз. Ана камера болот мына жергечи. Колодец болот. Камерадан суу бөлүнөт ояка буякачы. Мына eski турба, аны алабыз дагы жаңы турба коебуз. Булар eski турбалар булар. Темирден. Железка, азыр пластмассовый турба койдон. Bunlar rабочийлер маналар. Adamlar айтып турат окшойт. Булар айтып турат, мен казамын. Майыл жер, бу жерди каз дейт, о жерди казам. Буякты каз дейт. Что-то айтып турушат мага. Шундай кылып казабыз. Онда кабелдер турат. Кабел онабы. Ошого жуда этият болуш керек. Иштеп атканда. Кабелди. Кабелди жулуп алсаң, штрафы катта. Фирманын, общий фирмага штраф салат. Ошон үчүн абайлап иштеш керек. Кече оякта бирөө жулуп алды эле. Молодой бала эле, Дагестан штраф салды ага. Общий салды да фирмагачы. Вообще пожар болуп кетти. Ошон үчүн мындай жерде этият болуп иштейбиз. Вообще мен иштегениме быйыл 6 жыл болду.
6 жылдан бeri иштеп келесиz. 6 жылдан beri şu maaşında ekskavatorda işlep otam. 2015 başlaganmında o malda вообще kıyın edi işte. Hadi spokojno bunda qarab tekmişti. Söz, kol, uyranıp çıkardım mı? O. Şol iştegen жақсы да мындай түш жүзгө кирген эмесе да экскаваторчик болом деп Москва ушундай мемеге апарат экен да ушинтип антип Россияга келип тракторист болуп экскаваторчик болуп иштеп атабыз. Өзү негизи Кыргызстанда трактор айдап же аралашкансызбы? Кыргызстанда каякта мен түшүмө кирген эмес. Жети оксал ойлогон эмес тракторист болом деп. Россияга келип көрүп бирөөлөрдү антип иштегендер адамдарды көрүп кызыгат экенсиң да. Ошондон тракторист болдум мен. Канча метр чукурга чейин ала алат? 4 metrге чейин алат. 4 metrге чейин алат. Мына азыр 3,5 метр общий. В общем 5 metrге чейин алсаң болот. Мында тегиз жер болсочу, түп-түз. Сколько сейчас метр общий? А? Сейчас я объясню сейчас. Hazır ölçüp yapacağız, bu yapsak kaç metr? Сколько? Примерно. 2,85. Вот, да. Да выберите, что собой. 2 Не метр. отвлекайтесь, смотрите, кругом кабеля, трубы, сразу турма. Знаете такое, что лесосека? Шунтип онча-мунча адашып сүйлөгөн бизде мындай Там с тобой. орустар С тобой еще где-то газовая труба поворачивает, особо туда не лезь. Да я понял, да. Она вот она, газовая труба идет. Ну да, видел, да. Вот. И должны вроде как поворот туда. Ага. Так, праваны качан алгансыз ошондо? Праваны вообще 2015 январда алганмын. 2015 алганмын. Март, январларда. Ошондо сразу Коминерге деген фирмага ишке киргенмин. Экскаваторчик болуп. Организация. Жерде бир 2 ай иштегенмин дагы. Сокращение болгон ал жерде. Кийин частныйда иштеп жүрдүм. Частныйда иштеп, анан ВДХ паркта иштеп жүрдүк, о жерде экскаваторчик болуп ушундай. Анан дагы эле ошол частныйда иштеп акыры мынагы Мосводоканалдын ишиге келгем, ушул жерде иштеп атам мен. Мосводоканалда канча жылдан бери? Эми эле башталдым бул жердечи. 4 ай болду да. 4 айга кетип атат. Эми көрүүчүлөрдүн баарына эле кызык болсо керек, айлыгыңыз канча аласыз? Айлык эми азыр саатыга 400дөн без выходной иштесең эми 12 саатыга 4000ден жабат да. 4000 канчадан болот? Күнүгө 4000 канчадан жабылат 12 сааттан эсептегенде. А bir ayda без выходной иштесең 120 миң чыгат. Выходной менен где-то 90-100 барат да. Анан вахтовой бар. Вахтовой иштесең
15 күнгө bir 62 ming 63 ming чыгат да ушундай. Bir ayda. Үйрөнчүк адамдарга кыйын болот экен да булар. Үйрөнчү адамдарга кыйын. Эми ондай кабелдерди тешип койсоң, иштен айдайт, болсо мойнуна кирип коет. Болсо общий фирмага штраф салат. Канча штраф салды жана айткан? 1,5 миллиондой штраф салды да азыр фирмагачы. Азыр бул мен иштеп аткан трактор GCB3X деген. GCB3X экскаватор погрузчик деп айтылат. Разборка өзү вообще производство Индиядан чыгат. Мен именно айдап аткан экскаватор. Россияда собрать этилген. Ошон үчүн бул мен айдаган экскаватор сал кыйыныраак, жесткийраак. Анан уровный колесниктер бар. Алар Европадан собрать этилет, Англиядан жасалат. Олар чисто английский экскаватор. Эми саатыга 13 литр солярка жейт да мындай. Если расход чоң болсо. Анан иш кылбай мында иш болгон болсо 12 саатыга кетет да. 30 литр солярка кетет. Анан жүк ташып алдыгын когуш менен бояка бияка иштеген болсоң где-то 60 литр солярка жейт 12 саатыга. Анан майлап туруш керек утурун. Өзүңүз карап турасызбы? Я ол эми карайм мен дагы эле. Ол өзү вообще следствие кылат, бизде следствиелер бар. Следствие кылат. Шлангы жарылат. Шлангы жарылганда следствиелер келип оңдоп кетет. Бүгүн менде шлангы жарылган жок, мынтип трубкадан май агып атат. Следствиелер кебеди бүгүн суббота воскресеньяларга дем алыш. Ошон үчүн май аксам иштеп атам. Бирок айтып койгонмун заранее. Ушундай. Жери бузулуп жаткан болсо эскертип коесуз, жок? Алар бирөөз бузулуп калган болсо мен ошол күнү сразу экскаваторду жаап коюп кетип калам, өздөрү келип оңдойт. Мен вообще тийишпейм ешкилерге. Организация ушундай. Европаныкы демек мындай грубый эмес экен да, могу азыр титиреп ататпы бул жака? Бул жесткийраак. Европаныкы мягкий болот, аныкы мындай алып атканда жакшы. Азыр манагы опыт карасаң, опыт керек да. Опытный человектер мынтип жакшы управлять этип иштетесиң. Если опытың жок болсо, качаган чыгарасың турбанычы. Резкий мында көтөрүлүп атканда да кылаттан опытный жоктор согот да. Анда урат. Уже опыт керек ага. Европейскилерде алат андай болбойт. Бул жакшы. Ана лопатка менен түшүп кетти, чо там эстеп атат. Бир нерсени көрүп калды. Может, алтын-палтын чыкса чогуу бөлүп алабыз. Уктуңуздар көрүнчүлөр. Ошон үчүн айтат, ооз мурду кыйшык болсо да тракторчулар билесин. Сонда. Şu kaçan altın çıkardı ekan deb эле ушинтип иштеп жүрөбүз. Ушинтип шу жашка кирдик мына. Булардын ham bir Славяндардын эмес аталары ham bir көмүп кеткен эмес экен да. Эми келип үйрөнөм деп калышса, возможность болобу сизде?
же уруксат эмес жаңындай. Болот. Прорабтар менен жакшы сүйлөшүп, анан иш анча жок болгон жерде аракет кылып жүргөнсөк болот. Мен мындан алдың 2 жыл алдың мемеде иштегем частный фирмада. Ошондо онча-мунча өзүбүздүн жердештер менен мулагайт эткен. Кегиле экскаваторго үйлөнгөндө үлгөтөмүн деген эч ким унутпаган. Ошондой возможность болгон. Азыр возможность бар эми. Прораптардан жайып, эрк прораптар. Жакындатты. Кегилер унабайт, ишти бүтүрүш керек дейт. Кегилер майли алып келип иштеп жакшы үлгөтө бер дейт. Себеби дегенде мындай жерде опасный да кабель бар жерде. Ол неопытный болгонбуз ого кыйын да. İşte Hatta götürsem болот. Var возможно. Var. Байырымы сурайсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр бул питовый листиңиздер туурабы? О, бул питовый лист. Мында трактордун номери 3030. Бул фирманын аты. Анан бул медицинский осмотр деп жазылат. Анан биз сабарлап чыкканда мында инженерне деп келдим мен бүгүн сабарлапчы. Мындай кылып остатка 48 литр калган кечеги. Ол алдыңкы питовый листтен да эми мындай айтканда. Анан иштесиң 28 литр расход кетет да. 20 литрди остатка калат, берги остатканы сабар менен жазасың дагы. Эртес күнү. Ошондо мында 8 күнү болуп атат да. Анан мында 115 литр заправка болгон топливый мына. Мен дизельный топливый деп турат экен. Анан кийин 25 литр расход 110 литр. Майга унутуп калдым мен. 110 литр деп жазышым керек эле да. Мына бияка жазып коюп ошо мындай расход кыласың да күнүгөчү. Күндө кечинде барып тапшырасыздарбы же бир айда бир тапшырасыздарбы? Мына питовый лист толгондо тапшырасың да. Толгондон кийин анан башкага дагы жазасың да. Бул где-то мына 13 бүгүн 13бү? 14 15 16 саат чейин жазылат дагы толот да, бул жана кийин башка жазасың. Мынтип жазасың. Прораптар мерге кол коёт күнүнө. Мерге кол коёт ар бир иштегенде. Анан бул зарплатный бул өзүңдүкү. Канча саат иштегенсиң полный мынтип жазылат да бугачы. Мындай кылып жазасың мына. 12 сааттан деп полный мынтип жазып чыгасың да күнүгөчү. Ушинтип жазасың. Канча иштегениңизди жазып бул эми полный мында толгондо кийин анан кийин тапшырасың да. Ромна 31 болот го. 1-2-сиге базага барасың дагы. Тапшырасың механик. Механик колду коёт дагы, бухгалтерияга өткөрүп берет. Анан ошол менен зарплата чыгат да. Анан бун менен мындай кылып жазбасаң, толтурбасаң неме боло берет. Штраф күчтүү. Азыр эмне кылып аткан учуруңуз азыр? Азыр жатасызбы? Азыр эм казып атам да типа. Что? Күнүгө жазасың да. Поворот. Сейчас, подожди. Давай сначала опускаем вот этот телескоп. А это... Поднимать. Не дает, вот смотри. Давай, давай.
катар таныштык окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Колдон келишинче жардамын аябайт Нурбек агабыз. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, албан ийгиликтер боло берсин. Тапканыңызга береке берсин Алла Таала. Алла разы болсын. Рахмат сизге дагы интервьюга жок демей макул болгоңузга. İşlerinize iyi. Ушундай достор, эфирди аяктайбыз. Каналга катталып, лайк басып,